Салам бардыңыздарга, урматтуу катталуучулар. Бүгүнкү видеомдо үй шартында тамак ооруларын дарылоо ыкмаларын көрсөтөм. Бизге бул үчүн кадимки эле тамак аш содасы, туз жана йод керектелет. Кайнатылган 200 грамм сууга суу кайнак болбош керек. Кайнатылган ысык сууга 1 чай кашык туз жана 1 чай кашык сода кошуп алабыз. 1 чай кашык туз, 1 чай кашык сода кошуп алдым. Эми йод кошуп алабыз. 2 тамчы көп кошушубуз керек. Мынакей. 1 тамчы йод кошуп алдым. 2 тамчы йод кошуп алдым. Бул суу жылымык болгуча коюп коебуз. Тамак күйбөгүдөй болуп, жылымык болгуча коюп коебуз. Андан кийин 1 сутканын ичинде ар бир саатта чайкап турабыз. Тамакка оозго алып, сууну чалкалап, каркыратып чайкашыбыз керек. Чайкап, түкүрүп салабыз. Бул сууну йод, туз жана сода кошулган сууну ар бир саат. Бул ыкма эми башталып келе жаткан ангинага, танзилитке, ларингиттерге эң жакшы жардам берет. Тамагыңыздар бүтүп, үнүңүздөр жакшы чыкпай, жутунганда оорутуп атса, бул эң жакшы ыкма, жасап көрүңүздөр. Анан дагы бир ыкма, бул прополис. Кадимки эле аптека прополиси настойка. Мындан 2 тамчы, 2 кашык, 2 чай кашык, 2 чай кашыкка 50 грамм суу кошуп, ар бир 2 саатта чайкап туруу керек. Прополис антибактериалдык касиетке ээ. Бул прополис настойкасынын дагы натыйжасы абдан жакшы. Мына ушул 2 ыкманы жасап көрүңүздөр. Азыркы мезгилде тамак ооруларынын күч алган мезгили. Мына ушинтип үй шартында дагы дарылап алсак болот. Видео жакса жазылып кетиңиздер. Сак саламатта калыңыздар, оорубаңыздар.